Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Элер алчыны спорт жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Греция. Шайлоону жеңип, чакан оңчул партия менен коалиция түзүлгөн ашынган солчул партиянын лидери, өлкө премьер-министри катары ант кармады. Барак Обама эки өлкөнүн мамилесин бекемдеп, Индиянын республика күнүнө карата парадка катышкан биринчи америкалык президент катары тарыхта калмай болду. Билим алууга эч качан кеч эмес. 90 жаштагы чоң апа чөбөрөлөрү менен биринчи жолу мектепке барды. Шайлоодо жеңип, тез арада чакан оңчул партия менен альянс түзө салган Грецияда ашынган солчул Сириза партиясынын лидери, премьер-министр катары ант кармады. Алексис Ципрас Грециянын кредиторлору талап кылган үнөмдөө саясаттын токтоторун убада кылды. Бирок Германия Греция мурун алган милдеттенмесин так аткарышы керек экенин айткан. Греция менен Европаны саясий зилзала селт ettирип, элдин көбү анын кесепети тууралуу ой жорууй баштады. Бул Грециянын саясий айдыңындагы чоң бурулуш. Шайлоонун жеңүүчүсү артыкчылыкка ээ болгону менен толук жеңишке ээ болгон жок. Андыктан оңчулдардан турган Эгемен гректердин партиясы менен тагдыр чечкен сүйлөшүүгө барууда. Эки саясатчы бат эле тил табышты. Эгемен гректер Сириза менен коалиция түзүүгө макул болду. Биз Европадабыз. Грек улутунун өкүлүбүз. Гректер бир өкмөттө, биримдик ичинде болот. Алексис Ципрас үчүн чоң жеңиштен көз ирмеми. Ал Грецияга сунушталган экономикалык жардам планынан баш тартып, аны улуттун намысына доо кетирет деп сыпаттаган. Эми эмне күтөт? Грециянын жаңы өкмөтү биринчи жолу өнөктөштөрүбүз менен кызматташканга, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө даяр. Карыздардан кутулуу үчүн Грецияга акыйкат, кирешелүү чечимдер керек. Колдоочулар үмүт артып турушу мүмкүн. Бирок өлкөгө кредит берген Германия баштаган өлкөлөр каршы болуп жатканда, ал убадаларын кантип аткарат? Ошентип Греция сол канатка ооп, Германиянын жана Евро биримдиктин лидерлерин татаал сүйлөшүүлөр күтүп турат. Түндөгү жеңиш салтанатынан кийин Греция парламентинин айланасын тазалап жатышат. Гректердин көбү таңды жаңы үмүт менен тосуп алышты. Дагы бир катары өзгөрүүлөрдүн кесепетинен чоочулап турат. Президент Обама Индиянын республика күнүнө карата Делиде жылына өтүүчү парадка катышкан биринчи АКШ президенти болду. Ал Индияга жекшемби күнү 3 күндүк иш сапары менен келген. Обаманын келиши эки өлкө ортосунда барган сайын жакындашкан мамилени ого бетер бекемдегени айтылууда. Индия үчүн өтө маанилүү күндө Делиде жамгыр жаады. Аскерлер кантыксыз көрүнүү үчүн көпкө даярданышкан. Бүгүн болсо акыркы жана жоопкерчиликти көрсөттү. Анткени аларды балким тарыхта алгач ирет өтө жогорку даражалуу адам карап отурат. АКШнын президенти Барак Обама Индиянын аскердик мүмкүнчүлүктөрүн көрсөткөн парадты көрүүгө макул болгон. Бул премьер-министр Модинин да беделин көтөрүүдө. Кечээ эки тарап достук тууралуу жаңы декларацияны жарыялашкан. Ага ылайык коргоо тармагындагы кызматташтыкты жакшырып, АКШ Индиянын миллиарддаган доллардык курал-жарак базарында негизги оюнчуга айланат деген үмүт бар. Мындай парад жыл сайын өткөнү менен аялдардан турган армия алгач ирет жүрүшкө чыкты. Бул да болсо өлкөдөгү токтобой жаткан аялдарга каршы кылмыштарга көңүл бурдуруунун жолу. Миңдеген көрүүчүлөр жаанга карабай парадты көрүүгө келишти. АКШ президентинин конок болушу биз үчүн сыймык. Мен балама өлкөбүздүн көптүрлүгүн көрсөткүм келди. Ал бизге достордой мамиле кылат. Биздин эле арабыздан чыккан адамдай. Бул сапар эки тарапты тең канааттандырып, Индиянын дүйнөдөгү ордун да баса белгилеп көрсөттү. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Филиппиндин түштүк тарабындагы Минданао аралында мусулман көтөрүлүшчүлөрү менен болгон кагылышуудан кеминде 43 полицей набыт болду. Полиция террорчу деп шектелген 2 кишини издеп, көтөрүлүшчүлөр көзөмөлдөгөн айылга рейд жасаган экен. Кармаш өкмөт менен козголоңчулардын ортосунда тынчтык келишими бар экенине карабастан чыккан.
AQShnын түндүк чыгыш жээгинде 1 метрге чукул кар жаады. Жергиликтүү калк мурун болуп көрбөгөндөй аба ырайы менен алып бурушууда. Нью-Йорктун мэри бул эң каардуу аба ырайы экенин эскертүүдө. 3000ден ашуун каттам токтотулуп, Нью-Йорк, Бостон жана Филадельфия аэропорттору жабыркады. Египет. Бийликтен сүрүлгөн президент Хосни Мубарактын 4 жылга жакын атасы менен чогуу абакта жаткан 2 уулу бошотулду. Bir күн мурун 2011-жылкы бийликке каршы көтөрүлүштүн датасы белгиленген эле. Гамаль жана Алла Мубарактын коррупция боюнча сот иши кайра өтөөрүнө байланыштуу алар соттун буйругу менен бошотулган. Колдон келсе, ар бир киши кыялын ишке ашырууга умтулат эмеспи. Кениянын Рифт калаасында Кария Байбиче ошондой умтулган адам экен. 90 жаштагы Присила Ситине өмүрүндө биринчи жолу башталгыч класска барды. Мугалими аны дүйнөдөгү эң карттаң окуучу болсо керек деп ишенет. BBC Присила чоң эне менен мектепке барып, бир күн чогуу күн өткөрдү. Нудулат мектебине кош келдиңиз. Алгач караганда 4-класстын башкалардан айырмасы жоктой көрүнөт. Бирок бул класста Гого же чоң эне атка конгон Присила Ситинай да окуйт. Ал 90 жашта. Жергиликтүүлөр аны дүйнөдөгү эң улгайган окуучу деп эсептешет. Үмүтсүз жашаган, кароосуз калган балдарды көп көрөм. Мен алардын мектепке келишин каалайм. Аларды шыктандыргым келет. Классташтар эмне кылса, Гого да ошону кылат. Ал колдон чыккан доорду артка кайтаргысы келет. Присила менен мугалимдер гана сыймыктанбайт. Ал өзүнүн 7 чөбөрөсү менен кошо бир класста окуйт. Мен Гогону жакшы көрөм. Класста ызы чуу башталганда ал тынч болгула дейт. Гого класстын башчысы. Ал өз тажрыйбасын, уруунун салттарын келечек муунга үйрөтүүдө. Ошентип, Гого мындай билдирүүсү менен башкаларга сабак болгусу келет. Мындай саамалыкты жасоого эч качан кеч болбойт. Чөбөрөлөрү менен окуган чоң энеден спортко келели. Бүгүн Англия кубогу үчүн таймашыланат. Премьер лигадагы Стоук 5-айланпага өтүш үчүн 3-легиондогу Рочдейл менен беттешет. Дем алышта Манчестер Юнайтед өзүнүн ылдый саптагы Кембридж менен 0-0 тең чыкты. Дөш шаалар Челси жана Манчестер Сити экөөнү тең төмөнүрөөк тайпадагы командалар сүрүп чыгышты. Титул ээси Арсенал кече Брайтонду 3-2 менен утуп 5-айланпага өттү. Азия кубогунда Түштүк Корея 6-күnkү финалга өткөн биринчи команда болду. Ал жарым финалда Иракты 2-0 менен жеңди. Кореялыктар бир да гол өткөрбөстөн укмуштуудай коргонуп, 1988-жылдан бери биринчи жолу Азия кубогуна катышты. Эртең үй ээси Австралия экинчи жарым финалда Бириккен Араб Эмираттары менен беттешет. Теннис. Австралиянын ачык чемпионатында дагы бир кызуу күн өттү. Эркектер арасында чемпиондугун коргоп жаткан Стан Вавринка, канадалык Милош Раонич, япониялык Кей Нишикори жана Новак Джокович баары тең жеңишке жетип чейрек финалга чыгышты. Аялдар арасында чейрек финалга өткөн америкалык Мадисон Кейс, Сирена жана Винус Уильямс үчүн да ийгиликтүү күн болду. Жаңылыктар соңунда Ла-Пас жеринде жылына өтүшү Аластиас фестивалына катышкан миңдеген боливиялыктардан кабар алалы. Салтка ылайык алар акча, уна, турак жай сыяктуу өздөрү самаган нерселердин кичинекей айткелдерин сатып алышат. Эл башчылары буларды байлык жана кирешенин кудайы Аймарага тартуулашты. Жергиликтүү калк быйыл жана ийгиликти туюнткан нерселерди сатып алса, кишинин кыялы орундалат деп ишенет. Кыялды ишке ашырыш үчүн боливиялыктар эмнелерди сатып алганын интернетибизден дагы бир сыйра көрүңүз. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Сиздер менен мен Гүлнара Касманбетова болдум. Оодо кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.